Топташ оюну бул кыргыз элинин мурунку замандан келаткан өспүрүм кыздар үчүн арналган оюн да. Бул оюнду кичинекей кыздар үчүн чоң энелер, тайнелер үйрөтүп, ойнотуп келишкен. Бул оюндун өспүрүм кыздарга пайдалуу жагы эң көп да. Мисалы үчүн өспүрүм кыздар моторика деп коет, могу колдун бармактарынын учтары кыймылга келет. Анан муундардын кыймылдашына жардам берет. Анан баягы ташты ыргытып кайра тосуп алган убакта кандайдыр бир кичинекей кыздардын нерв системасын жакшы жакка оңдоого жардам берет да. Анан илгери кичинекей кыздар үй жумуштан тышкары бош убактыларында бош калбас үчүн ушул оюнду үйрөтүп келишкен да. Үйдүн ичинен 2-3 кыз биригип алып, же болбосо мен кичинегимде билет элем, ушу айдын четинен суу алганы барганда арыктын четине отура калып эле ошо арыктын агып аткан суунун жээгинен таштарды терип алып, ушул жерден ойноп алып анан суу көтөрүп келчү элек да. Анан ошо арыктын жээгинде отурганда шараккан суунун шаркыратмасы, анан топташ ушу баланы мындай аң сезимин өндүргөнгө жардам берет эле да. Анан кыз баланы ушу ыймандуулукка, ташты ыргытып кайра тосуп алганда да бул дагы бир тартиптүүлүккө, ыкмалыкка үйрөтөт эле да. Эми бул топташты ар кандай таштардан кичирээк кыздардын колуна, алаканына чакан терип алса болот да, өзлөрүнө жараша. 5 терилип алат. Анан ушу 5 таш менен ойнолот. Бунун бир 7 түрү бар. Эми азыр мен 7 түрүн тең көрсөтөйүн. Биринчи ойнолчу оюн, экинчи ойнолчу оюн, үчүнчү ойнолчу оюн. Мисалы үчүн 2 кыз, 3 кыз ойнолсо, биринчи оюндан мындай адашса, экинчи кыз алат. Андан кийин жаңылса, үчүнчү кыз кезекти алат да. Анан мен ушу биринчи оюндан баштап көрсөтөйүн. Амина болсо үйрөнгөн келип атабы? Аминага мен үйрөтүп, азыр көрсөтүп берейин. Мына биринчи оюн. Бул оюн шакылдак деп аталат. Шакылдак деп эмне үчүн аталат? Анткени мынтип алып, ташты алып эметкенде 2 таш биригип, шак деген үн чыгыш керек да. Мынакей Амина угуп атасыңбы? Шак деген үн чыгып атат. Муну эми ыргытканда өзүң каалагандай ыргытсаң болот да, канчалык деңгээлде тосуп аласың. Экинчи оюн дүмпүлдөк деп аталат. Эмне үчүн дүмпүлдөк деп аталат? Ошо биринчи оюнда эле ыргытасың, бирок үнүн чыгарбай бияктан тосуп аласың. Мына үн чыккан жок. Ошон үчүн бул дүмпүлдөк деп аталат. Мынакей. Дүмп депчи. Үн чыкпаган үчүн дүмп болду. Кайталай аласыңбы? Кайталап көрчү, кайталап көр. Мынтип чачасың. Анан бирөөнү аласың. Ыргытасың, шакылдак деп аталат. Азамат. Бияка кой. Эми муну үчүнчү оюн 2ден алмай. Таш мына 5 ташпы? Биринчи чачабыз. Анан бул негизги ташты алганда биякта 4 таш калбадыбы? Ошол 4 ташты 2ден алабыз. Бул экөөнү бир алабыз, бул экөөнү бир алабыз. Мынакей карап тур. Эми могу экөөнү чогултуп алганга үлгүрүш керек. 4-үчү оюн бара-бара оюндун деңгээли кыйын болуп барат да, кыйын болуп барат. Азыр эми 2ден алсак, азыр 4 ташты бир алабыз. Ал 4 ташты азыр монтип алабыз, карап туруңуз. Бир негизги ташты ыргытабыз, 4өөнү жерге коебуз, кайра 4өөнү чогултуп алабыз. Түшүндүңбү? 5-чи оюн ат тепмей деп коет. Ат тепмей деп коет, жана шакылдак деп биринчи оюнга окшош болот. Мынтип алганда аттар монтип тебет го? Монтип. Ушундай болот.
Муну ат деп ийдейт. Бул 5-чи оюн болду. 6-чы оюн чычырмай деп коет. Баягы бул кыргыздын сөздөрү деген мындай балуу сөздөр да, мындай сөздөр азыр айтылбайт. Ошон үчүн муну чычырмай деп коет. Азыр мына негизги ташты алабыз. Экинчи ташты алганда бир ташты алабыз. Үчүнчү ташты алганда буну мояктан могу чыпалак менен алаканын ортосуна бияка таштап коебуз. Мынакей. Таштап койдук. Чогултуш керек бүт баарын ушундай. Мына үчөө чогулду. Төртөөнү чогултабыз. Кайра бир алабыз. Түшүндүңбү? 6-чы оюн чычырмай. Анан эми кой жаймай деген оюн. Мындан кийинки кезектеги оюн кой жаймай деген оюн. Кой деген жайлат да, жайлоого. Анан жайып келгенден кийин кайра корого кечинде киргизиш керек. Ошону биринчи эртең менен туруп алып, койду жаябыз мынтип. Талаага жайдык. Бул болсо коро. Аны бул эки түрү да бул оюндун. Биринчи түрү бирден киргизебиз. Корого мынтип. Мына барын киргизебиз. Койлордун баары кирсин да, бирөө да калбайт. Бул биринчи түрү. А экинчи түрү мынтип ташты чачканда баягы өзүңө ыңгайлуу болуш үчүн мындай кээде чогултуп чачып, кээде болсо мындай чачыратып чачасың да. Түшүндүңбү? А ыргытканда ошо сен ыргыткан таш келгенче сен бул таштарды чогултуп киргизгенге жетишиң керек.